Достор барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеоролик бизде понедельник күнкү рыноктун итогун чыгарабыз. И также достор бүгүн биз баланстан акча чечебиз достор. Бүгүн балансыбыз $10.248 и бүгүнкү выводум $5.000 болот достор. Итак, кандай вывод кылыш керек и вообще негизи трейдингде биз кандай стратегия менен акча табабыз, ушул тема болот достор. И давайте по порядку силерге түшүндүрүп кетейин достор. Биринчи, бүгүн бизде понедельник, биздин акыркы неделябыз получается понедельникке чейин общий прибыль меники приблизительно бир $6.000–7.000 болду. Давайте биз сиздер менен азыр ошол прибылыбызды чыгарабыз достор. Биз финанска киребиз, далее чыгарууну басабыз. Канча сумма вывод кылабыз, биз заранее билишибиз керекпиз достор. Мисалы, мен азыр $5.000 вывод кыламын достор. Далее бул жакта мен өзүмдүн крипто кошелегимди жазамын и адресимди жазамын. Далее улантууну басамын и после менин почтама достор пин-код келет. Ошол пин-кодду бул жака жазышым керек болот. Итак, почтама киремен, почтама көрүп турганда деле $5.000 чыгаруу Pocket Option'дан пин-код жөнөтүлдү достор. Мынакей 83-70-87 жазамын достор. 83-87. Все. Улантууну басканда чыгаруу сурамыбыз жөнөтүлдү дейт. И тарыхка кирип карасак, бизде мынакей обработкада турат достор. И в конце понедельниктин аягына чейин, да, негизи кечке чейин вывод болушу керек достор. И байкашыбыз боюнча балансыбыз $5.248 азайып калды достор. Итак, все, акчаны вывод кылдык, мурдакы неделябызды жаптык, прибыльдүү кылдым. И дальше достор биз торговлябызды улантабыз, обучениябызды. И бүгүн биз сиздер менен негизинде кандай торговля кылып, кандай стратегияны колдонуш керек достор трейдингде. Пошагово бардыгын дагы бир жолу түшүндүрүп кетем мен. Мурдакы видеороликтерди көрсөңүздөр болот. Акыркы видеороликтер мынакей менин YouTube каналымда видеороликтер күндө чыгып турат. И ушул жакта бардык торговый стратегияларымды, кеңештеримди и ушул видеороликтерди көрсөңүз болот достор. Итак, давайте платформага киребиз и торговлябызды баштайлы достор. Бизде валютная пара евро швейцарский франк, бул жерде 73% экен да доходность. Бул бизге болбойт. Давайте биз 92% котировкалардан сделка ачайлы да. Итак, биринчи валютная пара мынакей AED Ченевая ОТС экен. Бул жерде бизде кандай момент болуп атат? Байкашыбыз боюнча бизде мурдакы хайыбызга келиптир. Мынакей максимумубузга келди бул жерден. И биз бул жакта 1 мүнөткө продажага ачабыз достор. $25 2 опцион ачамын. Бул жерден бирөөнү и экинчи опционумду бул жактан ачамын. Итак, эми разбор кылабыз. Разбор эмнеге бул жакта пониженияга ачтым достор. Сделканы ачып атканда биз бул жерде анализди жүргүзүшүбүз керек болот. Негизгиси стратегия болуш керек. Кандай стратегия менен торговля кылабыз и кайсыл подходдор менен торговля кылабыз, ушуну мен силерге азыр түшүндүрүп кетемин достор. Азыр болсо мен стратегия скальпинг же уровеньден ачып атам. Бул жакта бизде мурдакы максимумду коебуз и ушул максимумдан бери бул жака линия коебуз. Мынакей как раз ушул жерден бизде мурда график кайтыптыр. Мынакей мурда график көтөрүлүп өскөн. Биз 1 мүнөттүк таймфреймди байкап атабыз и далее азыр мынакей астыдан дагы бир жолу үстүнкү уровеньибизге келди бул жака. И бул жерден биз сделкабызды продажага ачтык. Эмнеге продажага ачтым? Анткени мурда бул жакта график түшүптүр и бул жактан дагы түшөт деп ойлодум да, и сделкамды продажага ачып, сделкамды плюска жаптым достор. Мынакей бүгүнкү 2 сделкам. И дагы бир жолу ушул эле котировкадан мен 1 мүнөткө 2 опцион ача беремин достор. Анткени бул уровеньден графикибиз мурдакыдай эле картина болушу керек деп элестетип атам да. Вот. График бизде мынакей мурда бул жака чейин түшүптүр. Именно ушул жерден кайтып, могул жерге чейин түшүптүр. И приблизительно то же самое бул жактагыдай эле бул уровеньден могул жака чейин түшүшү мүмкүн да. И ошондуктан дагы бир жолу продажага ача беребиз. Анткени уровень сопротивления график кайтыш керек достор. Направлениясын өзгөртүш керек да, жөнөкөй айтканда. Так, давайте 15 секунддук таймфреймге которулабыз и байкайбыз достор. 20 секунд бар. Эгерде новичок болсоңуздар, пока что эчтекени түшүнбөй жатсаңыздар достор, самостоятельно баштабаңыздар. Болгону сиздерге бул жакта баштап атканда наставник керек и үйрөнүшүңүздөр керек болот да. Для начала какой-то бир минимальный сумма менен баштай берсеңиздер болот. Бул жакта рыноктон приблизительно бир $30 да, эң аз сумма менен. Так, экинчи сделкабызды дагы плюска жаптык. И дагы бир жолу достор, дагы бир жолу 1 мүнөткө мен продажага ача беремин достор. 2 сделка менен сата беремин. Итак, баштап атканда бул жерде биз $30 менен башташыбыз керекпиз достор. Минимальный да. Бир жума хотя бы $30 менен баштап көрүшүңөр керек болот. И сразу эле айтып коеюн, рынок бул финансовый рынокто бул жерде риск бар достор. Риск жок, бул жакта биз чоң акча таба албайбыз. Рисковать этиш керек. Акча салыш керек и торговля кылыш керек. Но
При этом рискти оккупайт эткендей обучение кылып торговля кылышыңар керек да. Анткени бул жакта начинающий трейдер үйрөнүп атканда какой-то бир потеря болушу мүмкүн да, там слив баланса же потеря депозита, но ал нерсе со временем үйрөнөсүңөр достор. Анткени бул трейдингде сиздер эчтеке кылбайсыздар, анализ кыласыздар и бул жерде психология менен өзүңүздөрдүн дисциплинаңар менен акча табасыздар достор. Так, бул жерде сделкабыз минуска жабылды. Давайте кийинки валютный парага өтөбүз. Кийинки валютная пара австралиец канадец болот экен бизде. Азыркы учурда графигибиз биздинки могуреки астыңкы уровень поддержкабызга келатат. Мурдакы эле ситуация, валютная пара AED чиневайдагыдай эле. Бул жакта бизде үстүнкү уровень сопротивленияден график кайткан, а бул жерде бизде мынакей астыда келатат да, астыңкы уровень болуп атат. И бул жактан биз азыр давайте ушул жерден покупкага ача берели 1 мүнөттөн. 4 сделка ачамын. И если даже график бир аз астыраак түшсө, анда астыраак уровеньден дагы бир жолу покупкага ача беремин достор. Анткени бул жерде көрүп тургандагыдай эле бир бул жактан түртүнүп кеткен экен биринчи жолу, далее экинчи жолу бул жака келип график көтөрүлүптүр. И азыр мынакей график дагы бир жолу үстүдөн астыга ушул уровенибизге келатат. Дагы бир аз график астыга түшүп атат, эч нерсе эмес. Анткени биздин астыңкы уровень поддержкабыз широкий болуп атат да. Ошондуктан кийинки сделкабызды биз жакшыраак точкадан тандап сделкабызды покупкага ачабыз достор. Так, күтөбүз. И давайте ушул жерден ача берели 1 мүнөткө. 8 сделка ачайын. Всё, 8 сделка менен дагы бир жолу мен перекрытие ачып атам. Бул менин экинчи попыткам болуп атат. Бул уровеньден ачып атканым да. Максимум бир 3 жолу попытка беребиз анализибизге. Если бул анализибиз вообще тоот болсо, анда биз кийинки валютный парага өтүп, башка анализ жүргүзөбүз достор. Самое главное, бул жакта биз башында кандай анализ койдук, если биз үстүгө ачып атсак, анализ коюп да үстүгө кетет деп атсак, анда 3 жолу попытка кылышыңар керек. Өзүңөрдүн стратегияңарга до конца уверен болушуңар керек достор. Бир сделканы покупка, бир сделканы понижениега ачпаш керек да. Так, мынакей график дагы ылдыйга түшүп атат. Бул уровенибизди бизде пробой кылып атат. Так, 10 секунд. Так, опасный момент. Акыркы 5 секундтар калды. Так, 3, 2, бир аз жетишпей калды достор. Кичине жетпей калды. Ошондуктан 3-чү жолу дагы мен бул жакта покупкага ача берем достор. Так, 12, 18 сделка жетет го деп ойлоймун достор. Так, балансым $4540 болуп калды. Башында айтып кетмекчимин достор, бул жакта биз сизде лимит коюшубуз керек болот. Лимит да. Торговля кылып атканда биз бардык опционго, бардык депозитке эле торговля кыла бербейбиз достор. Максимум какой-то бир лимит болушу керек. Лимит деген бул эмне? Бул жерде силердин акчаңарды жогото бериши мүмкүнсүңөр да, но при этом акча таба бериши мүмкүнсүңөр. Ошондуктан всегда лимит болуш керек. Канча жоготосуңар и канча көтөрөсүңөр. Мисалы, если балансыңар $100 болсо, балансыңарды $120 көтөрөм и $120 көтөрсөңөр токтотуп койсоңор болот да, если изначально $20 табам деп келсеңер да. А если какой-то бир монетанын экинчи жагы болот да, если ал жагы минус болуп кала турган болсо, силер лимит коюшуңар керек. Канча жоготосуңар да. Мисалы, $100 $20 жоготом бир сессияда. Ошол лимит болуш керек. И всегда ошол лимит менен торговля кылыш керек. Эң важный момент. И максимальный сумма ачпайбыз достор. Бөлүп ачабыз. Так, давайте кийинки валютная парага өтөбүз. Бул валютная парадан биз уже 300 сделкабызды подряд минуска жаптык. Бул эч нерсе эмес достор. Трейдингде боло берет. Самое главное, биз өзүбүздүн дисциплинабыздан кайтпашыбыз керек. Если дисциплинадан кайтсаңар, өзгөртсөңөр дисциплинаны, анда минуска кирип кетиши мүмкүнсүңөр. Ошон үчүн достор айтып аткан нерсени кылыш керек достор. Так, евро новозеландец ОТС'ден бул жакта дагы бизде уровень бар экен. Астыңкы уровень мынакей. Бул жактан графиктер көтөрүлүптүр. Бул жерде биринчи жолу көтөрүлүптүр, экинчи жолу көтөрүлүптүр. И бул жакта дагы бизде график көтөрүлүп аткандай да. Ушул жерден мен азыр $100 так, $3,500 чейин сделка ачамын. Всё. Бул менин уже акыркы сделкам болот достор. Если бул сделка минуска жабыла турган болсо, анда менин биринчи сессиям, утренний торговлям токтойт достор. Экинчи сессия бизде күндүзү саат 3-тө болот, эртең мененки да. Күндүзү саат 3-тө обедтен кийин. Биринчи сессия биздин VIP чатыбызда торговля болот. VIP чатка кошулуш үчүн достор, мага телеграмга жазасыздар. Телеграмдын ссылкасы видеонун описаниясында болот же комментариянын башында болот. Ошол жакта биз закрытый каналда торговля кылабыз 2 маал. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да достор. Кошулсаңыздар болот. Абсолютно бесплатно, акча төлөбөйсүздөр. Төлөмсүз кошулуп
торговля кылып акча тапсаңыздар болот. И также биздин статистикаларыбызды дагы телеграмда алсаңыздар болот достор. Так, 5 3 2 1 и бардык сделкаларыбызды плюска жаптык и биз акчабызды кайтардык да. И плюс небольшой прибыльга чыктык достор. Давайте дагы бир жолу $25 ачайын. Ушул жерден эле 1 мүнөткө 4 сделка менен ушул менен мен достор торговлямды бүгүн токтотом достор. Плюс болсо плюс, минус болсо минус, но при этом мен азыр до сих пор эле плюстамын да. Так, по поводу торговли достор, айткандагыдай эле биздин торговлябыз 2 маал болот. Күндүзү саат 3тө жана кечинде саат 9да. Ушул телеграмга катталабыз достор. Ссылка комментариянын башында болот. 2 маал болот торговля. Күндүзү саат 3тө жана кечинде саат 9да. Итак, 25 секунд сделкабыздын жабылышына. Байкашыбыз боюнча биздин астыңкы уровень поддержкабыз жакшы эле түртүн берип атат. Мурдакы эле 2 ситуация бизде график көтөрүлүп атат да. Мынакей. Биринчи пробой, отскок, экинчи отскок ушул линиядан и азыр мына үчүнчү отскок болуп атат. Ушул жерден биз экинчи сделкаларыбызды дагы евро Новая Зеландияден плюска жаптык достор. Отлично. Все достор, ушул менен бүгүнкү утренний торговлябыз бүттү деп ойлоймун. Жакшы түшүндүңүздөр деп ойлойм. Эсип түшүнбөй атсаңыздар, артынан башына коюп туруп, башынан кайра артка до конца көрүңүздөр достор. Ошондо жакшы үйрөнөсүздөр. Все, сиздер менен мен Нурсултан, канал катталабыз. Сиздер менен кийинки видеороликте көрүшөбүз. Бүгүн дагы кечки саат 9да бизде прямой эфир болот.